Жалал Абад шаарында жашылдандырууга даярдыктар жүрүп жатат. Учурда шаар аймагына эгиле турган 10 түрдүү гүлдөр даярдалып, көчөттөрдү сатып алуу иштери жүрүүдө. Быйыл шаардын экологиялык абалына жараша салкындык берүүчү көчөттөрдү отургузууга басым жасалыптыр. Биз салкыны бар, элге салкын болсун деген максатта шу каштан, дууп көчөттөргө, можжевельниктерге неме берип атабыз. Можжевельниктер билесиңер, буларда да кислород жакшы чыгат, но бирок шаарды көркүнө көрк коша турган декоративный дарактар деп эсептейбиз. 5000 түп павлония көчөттү 5 аймакка бөлөбүз, 5 управага бөлүп, ошо Тайгарайып аймагына, Достук районуна, Курманбек аймагына, Чыңгыз Айтматовго и Спутник кичи шаарчасына бөлөбүз. Ошо жерлерге келет. Апрелдин алгачкы аптасынан тарта гүлдөр каладагы белгиленген жерлерге отургузулат. Жашылдандыруу чарбасына быйыл 23 миллион сом бөлүнүп, анын 4 миллиону көрктөндүрүүгө жумшалмакчы. Күнөсканага эккенбиз, Кудай кааласа гүлдөрүбүздүн алды чыгышты баштады, чыгып калды. Муну дизайнерибиз менен маслихатташып туруп, кайсы жерге кандай гүлдөрдү эгебиз. Бирок былтырга салыштырмалуу гүлдөрүбүз өзгөчө болот, Кудай кааласа быйыл. Жаз айында жашылдандыруу иштери кызуу жүргөнү менен гүл көчөттөрдүн айрымдары куурап калган учурлар бар дешет тургундар. Кичине өзгөрүү болуп атат. Эми жакшылап караш керек да. Өстүрүш керек гүлдөрдү. Анчалык деле эмес. Бирок центр жерлеринде болушу мүмкүн. Азыраак дарактар или гүлдөр болушу мүмкүн, бирок башка жерлерден бара анчалык. Көчөттөр жакшы, гүлдөр эгилип келатат, эми жакшы болот да. Мындан да жакшыраак болсо болот. Айрым факторлордон улам шаар аймагына олтургузулган дарактар канчалык көп болсо дагы каралбай кургап жатканы айтылат. Мындан чыгып, Жалал Абадты жашылдандыруу үчүн климатка жараша дарактарды олтургузуу муктаждыгы күч. Азыр эмне дейди? Şu сугарыш иштериге көңүл бурулбай калды да. Дарактар экилияпты, лотоклар чырайлуу кылып кылынды, лотоклар пустой. Суу жок. Туя, можжевельник, сосна, шуңга окшогон өсүмдүктөрдү көпөйтүрүш бул кооздук берет. Салкын бербейт. Шунда кандайдыр дизайн иштетип, бир ателик можжевельник, эки барк жазып өсөдүгөн дарактарыбыз. Масалан, биз Жалал Абад шартында каталпа деген дарактарыбыз бар, багряник деген дарактарыбыз бар. Быйыл көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасы өткөн жылга салыштырмалуу 50% көбүрөөк гүл эгүүнү пландап жатат. Кала боюнча 30 000 дана туя көчөтү отургузулат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.